Саламатсыңарбы, урматтуу бир туугандар, кыргыз элим. Мына бүгүн 15/04/2020 жыл. Ак Босого жаңы конушу. Бу жерде магазинге түнчүндө уурлар кириптир. Мынакей, могул жерде замок бар эле. Замокту ломду кулпуга салып туруп, замокту сындырган. Могул жерде дагы бир замок бар. Мынакей. Бул замокту да айырып кеткен. Үстүндө дагы бир кулпу бар эле. Бул кулпуга да замокту ломду салып туруп, замокту сындырган. Сындырган дагы уурлар кирип туруп, мына бул жерде терминал турат. Терминал мына. Терминал находится под охраной деп турат. Бирок эч кандай туташылган эмес окшойт. Бул терминалды жерге жыгытышып, мына могул жерде ломдун бирдеменин изи турат. Дагы могу жерде монтировка менен салып, мына ачышкан дагы ичиндеги полный акчаларды алып кетишкен. Дагы анан могул жерде полный тамекилер кеткен. Бир да тамеки калган эмес. Анан кассадагы майдакчалар анан крупный бир 4000 сомдой акча бар болчу экен. Мына туугандар, ошондой коменданттык саатта патрульдар иштебейт. Түнчүндө элдин баары көчөдө, магазиндерге ууру кирип, ушундай болуп атат. Эми өзүңүздөргө сак болбосоңуздар, жакында ар бирибиздин үйүбүзгө кирип, коменданттык саатта мына патрульдар иштебегендигине байланыштуу уурлар күч алып атат бизде. Мына көргүлө, милиция кызматкерлери келип арыз алып кетти. Отпечатка алып кетти. Эми ушуга кандай чара колдонот? Өзүбүз күбө болуп, өзүбүз көзөмөлдөө иштерин өткөрүп турабыз деген үмүттөмүн. Ачкычылык башталды. Элде тоноп башташты.